Анан мечитте жана үйүн коштоо менен азан айтканды токтотуш керек. Мен мусулман эмесмин. Мен мусулман эмесмин. Мен кыргызмын. Парламентте азанды айтууга тыюу салууну талап кылышууда. Даярдангыла. Биз даярбыз. Владимир Путин Орешник ракетасы боюнча Европа менен АКШга кайрылды. Министр Ибраев электр энергиясына баа майда кымбаттай турганын айтты. Сыр бербей чогуу издешкен. Ошто жарандын унасын урдаган шектүү кайнеси болуп чыкты. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ош шаарына жарандын унасын урдоого шектелип, кайнеси кармалды. Бул тууралуу шаардык милиция кабарлады. Маалымдагандай, милицияга Ош шаарынын 57 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Ал 15 декабрда өзүнүн үйүнүн алдынан Honda Fit үлгүсүндөгү унасын урдатканын айткан. Факты Ак Бура милиция бөлүмүнө катталып, тергөө тарабынан тиешелүү кызматтарга тапшырмалар берилген. Натыйжада уурдалган уна шаардагы көчөлөрдүн биринен авариялык абалда табылган. Шектүү катары Чоң Алай районунун 26 жаштагы тургуну кармалган. Ал уна ээсинин кайнеси болгон. Тергөөдө шектүү уурдалган унаны айдап бара жатып, дагы 2 автокөлүктү сүзүп, аларга материалдык зыян келтиргени, Honda Fit жараксыз абалга келгенде шаардагы көчөлөрдүн бирине таштап кеткени, андан соң унаанын ачкычын үйгө алып келип, ордуна коюп койгону белгилүү болгон. Бирок ал сыр бербестен жоголгон унааны үй бүлө мүчөлөрү менен бирге издешкен. Учурда тергөө иштери уланууда. Министр Ибраев электр энергиясына баа майда кымбаттай турганын айтты. 2025 жылдын 1 майынан тартып Кыргызстанда электр энергиясынын баасы дагы 20-30 тыйынга чейин кымбаттайт. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев 19 декабрда Бишкекте өткөн брифинг учурунда айтты. Ал өлкөдө электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын 1 майда көтөрүлүп турарын билдирди. Электр энергиясынын чыгымы азыркы баа менен өзүн актабайт. Электр жарыгына болгон тариф болжол менен 15-20% кымбаттайт. Эгер бүгүнкү күндө 700 киловатт саатка чейин тариф 1,11 сом болсо, ага 20-23 тыйын кошулат. Бул анча көп деле сумма эмес. Эгерде биз тарифти акырындык менен көтөрбөсөк, караңгылыкта калабыз, деди ал. Кыргызстанда ушул тапта 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын, 700 киловатт сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөйт. Энергетика министрлиги күн сууктагандан тарта электр энергиясын пайдалануу күч алганын билдирген. Булак Азаттык. Мен мусулман эмесмин. Мен кыргызмын. Парламентте азанды айтууга тыюу салууну талап кылышууда. 17 декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына дин жаатында өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорлору боюнча парламенттик угуу учурунда бир жаран мечиттерде азан айтууга тыюу салууну талап кылды. Мыйзам боюнча биз светтик өлкөбүз. Мен мусулман эмесмин. Мен кыргызмын. Мен Кудайга, Манаска, ата-бабалардын рухуна жана асмандын күчүнө ишенем деп азан тыюу салууну сунуштады. Белдей кетсек, парламенттик угуу учурунда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бакыр уулу да бир динден экинчи динге өтүүгө кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү сунуштаган. Анан мечитте жана үйүн коштоо менен азан айтканды токтотуш керек. Мен мусулман эмесмин, мен кыргызмын, мен Манас деп жашайм, мен Кудай деп жашайм, мен Теңир деп жашайм. Себеби мыйзамда ошондой жазылган. Ар кимдин өзүнүн эме болот, түшүнүгү болот, эрки болот дегендей. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55.
Даярдангыла. Биз даярбыз. Владимир Путин Орешник ракетасы боюнча Европа менен АКШга кайрылды. Орусиянын жаңы чыгарылган Орешник аттуу баллистикалык ракетасын дүйнөдө атып түшүрө ала турган курал жок. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин маалымат жыйынында айтты. Путин билдирүүсүндө Америка менен батыш өлкөлөрүнүн эксперттерине бир бутаны даярдап, ал жерге болгон ракетадан коргонуу техникаларын жайгаштырып, анан Орешникти токтотуп көрүүнү сунуштады. Бул ракетаны атып түшүрүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Эгер америкалык же батыштык эксперттер мүмкүн деп ойлосо, Орусияга 21-кылымдын жогорку технологиялык дуэлин өткөрүүнү сунуштайбыз. Алар Орешникти токтотуу үчүн кандайдыр бир бутаны коюп бизге айтышсын. Мисалы Киевке. Алар бардык абадан коргонуу ракеталарын ошол жерге топтошсун. Биз ал жерге Орешник менен сок курабыз. Анан эмне болорун көрөбүз, деди Путин. Орешниктин батыштык эксперттер ырастаган алсыз жактары барбы деген суроого жооп берип жатып. Орешник ракетасы Европадагы каалаган бутага тие алат. Ракетаны токтотуу же атып түшүрүү мүмкүн эмес, себеби ракета секундасына 3 километрге чейин уча алат. Орусиядан ташылып келе жаткан каймак орто жолдо артка кайтарылды. Ак Телек көзөмөл өткөрүү жайында Орусиядан Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз алынып келе жаткан 1000 килограмм өлчөмүндөгү каймак аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 19 декабрда Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри билдирди. Маалыматка ылайык, Ак Телек чек ара ветеринардык көзөмөлдөө пунктунун инспекторлору текшерүү жүргүзгөндө каймактын ээптин ветеринардык санитардык талаптары сакталбаганы аныкталган. Мындан улам тиешелүү артка кайтаруу актысы түзүлүп, жүк Орусияга кайтарылган. Эльвира Сурабалдиева 3 миллиард оордап кол чабуулар менен кетип жатат. Депутат Эльвира Сурабалдиева 19 декабрдагы жогорку кеңештин жыйынында мамлекеттик кызматкерлердин арасында коррупционерлер бар экенин айтты. Ушундай эле көрүнүш салык кызматында болду. ЭТН деп ар бир тыйынын сыгам деп коюп, өзү 3 миллиардтап уурдап жатат. Унчукпай кол чабуулар менен кетип жатат деген ал, ишкерлер, бизнесмен Казакстан менен Өзбекстанга көчүрүп жатканын айтты. Куба кашуусунда Кытайдан келе жаткан фура өрттөнүп кетти. Бүгүн 19 декабрда Бишкек нарын Торгар унаа жолунда коңшу Кытайдан жүк жүктөп келе жаткан жүк ташуучу унаа өрттөнүп кетти. Мындан улам ашууда унаалардын тыгыны жаралды. Учурда күйүп кеткен унаа өчүрүлүүдө. Жеринде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери иш алып барышууда. Жүк ташуучу унаа эмне себептен өрттөнгөнү азырынча белгисиз. Жашсың, орун берүүгө милдеттүүсүң. Автобустагы орун талаштан улам Улуумундагы аял жаш кызга кол көтөргөн. Жабырлануучу бул окуя тууралуу Instagram баракчасына жазып чыккан. Анын айтымында улгайган аял орун талашып, кызды жашсың деп сөгүп, орун бошотууга мажбурлаган. Окуя чыңалуу менен аяктап, аял кызга кол көтөргөн. Учурда окуя коомчулук арасында кызуу талкууга алынууда. Көптөр автобустагы орун талашуу көйгөйү тууралуу пикирлерин жазып, маданияттуу жүрүм-турумду сактоого чакырышууда. Бардык билеттер сатылган. Кечээ Бишкектен Москвага көп убакыт тыныгуудан кийин алгачкы жүргүнчү поезди жөнөп кетти. 18 декабрда Бишкектен Москвага акыркы 4,5 жылда алгачкы жүргүнчү поезди жөнөп кетти. Кыргыз темир жол ишканасы билдирди. Маалымдалгандай, анда бардык билеттер сатылган. Бишкектен Москвага поезд жумасына 2 жолу шаршемби жана ишемби күндөрү жөнөйт. Ал эми Москвадан Бишкекке шаршемби жана жекшемби күндөрү жөнөйт. Белги кетсек, билеттин баасы 11 000 сомду түзөт. Мындан тышкары каттамда 35%дан 5%га чейин арзандатуулар каралган. Бул арзандатуулар төмөнкү шарттарга жараша өзгөрөт. Вагондун категориясы, билеттин сатып алуу мөөнөтү, поезд жөнөгөнгө чейин канчалык эрте сатып алганына байланыштуу, сапардын алыстыгы. Депутат Кыргызстанда жеңил түрдөгү баңгизаттарга уруксат берүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Астан Бекешев баңгизаттарга болгон мамилени өзгөртүү керектигин билдирди. Анын айтымында адам алсыз жандык, алкоголду, баңгизатты мурда колдонгон, мындан кийин да колдонуп келе берет. Бирок аз жана чоң зыянды айырмалай билүү зарыл. Мисалы синтетикалык баңгизаттар чоң зыян, балким бизге бойго жеткен жарандарга жеңил түрдөгү баңгизаттарды колдонууга уруксат берүү керекпи деген сунуш айтты депутат.
жатат. Анын айтымында табигый баңгизаттарды, мисалы кара куурайды укук коргоо органдары жок кылып жаткандыктан алардын баасы көтөрүлүп кеткен. Ошондуктан жаштар арзан синтетикалык баңгизаттарды сатып алууга өтүшүүдө. Абактагы бизнесмен мурдагы полковникти өлтүрүүгө буйрутма берген. Ички иштер министрлиги ишти жасалма аткарып, акча алып келген тууганын кармады. Буйрутма киши өлтүрүү фактысына алдын ала бөгөт коюлуп, кылмыш ишке ашкан жок. Оор кылмыштын уюштуруучулары жана шериктери кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, абактардын биринде жазасын өтөп жаткан жаран өзүнүн мурдагы бизнес өнөктөшүн өлтүрүүнү көздөп, буйрутманы аткарууга киши издеп жаткандыгы аныкталган. Ал ортодо карыз акчадан болгон кастыктан улам бул ишке барууну көздөгөн. Адам өлтүрүүнү көздөгөн жаран өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык боюнча соттолгону жана ал мурун мамлекеттик кызматында иштегени маалым болгон. Ал эми анын мурдагы бизнес өнөктөшү отставкадагы полковник экендиги аныкталган. Топтолгон материалдардын негизинде киши өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Шектүүнү кармоо үчүн милиция кызматкерлери атайын операция жүргүзүшкөн. Анда буйрутма берген жаран адам өлтүрүү кокустан болгон окуя болушу керек деген шарттарды коюп, фото жана видео отчет жөнөтүүнү талап кылган. Ошондой эле кылмыш жасалгандан кийин $30,000 өлчөмүндө накталай акчаны бирөөлөр алып барарын айткан. Натыйжада жасалма адам өлтүрүү иши уюштурулуп, буйрутманын аткарылышын тастыктаган фото жана видео тасмалар жөнөтүлгөн. Буйрутма аткарылганына ишенген, ал акчаны төлөп берүүгө макул болгон. Укук коргоо кызматкерлери 15 декабрда акчалай сыйлык алып келген 32 жаштагы жаранды кармашкан. Ал жаран кылмышка буйрук берген адамдын жакын тууган экени аныкталып, убактылуу кармоочо жайга киргизилди. Учурда кошумча иликтөө иштери жүрүүдө.